COVID-19 инфекциясына каршы күрөшүүгө донордук уюмдардан келген каражаттарды ачык айкын колдонбогону тууралуу коомчулукта кептер айтылып келет. Ошол себептен республикалык бюджеттен бөлүнүп жана донордук уюмдардан келип жаткан каражаттарды максаттуу, ачык айкын жана эффективдүү колдонуусун камсыздоону талап кылышыбыз керек. Мурдакыдай бюрократиялык системаны биз жок кылышыбыз керек. Ошол үчүн оптималдаштырып атабыз, өкмөттүн структурасын кыскартып атабыз көбүн. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8 февралда өлкө премьер-министри Улукбек Марипов менен жолугушту. Экономиканы калыбына келтирүү үчүн кризиске каршы кечиктирилгис чараларды, коронавирус пандемиясынын жайылышына каршы күрөшүү чараларын кабыл алуу маселелери, өлкөнү кыска мөөнөттө өнүктүрүүнүн маанилүү багыттары менен экономикадагы негизги түзүмдүк реформалар талкууланды. Садыр Жапаров учурда атамекендик экономика өтө кыйын абалда экенин баса белгилеп, буга байланыштуу экономиканы колдоо максатында өкмөттүн комплекстүү антикризистик планын тез арада кабыл алуу зарылдыгына токтолду. Ошондой эле президент Садыр Жапаров коронавирус инфекциясына каршы күрөштө ресурстардын ачык айкын колдонулбагандыгы боюнча коомчулуктун тынчсыздануусун айтып, буга байланыштуу инфекция менен күрөшүүгө каражаттарды максаттуу, ачык жана натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуунун маанилүүлүгүн өзгөчө белгиледи. Премьер-министр Улукбек Марипов учурда өкмөт мамлекет башчысынын алгачкы 5 жарлыгында белгиленген милдеттерди ишке ашыруу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жаткандыгын айтты. Улукбек Марипов өкмөттүн жаңы түзүмүн эске алуу менен алардын ишмердүүлүгүн адаптациялоо үчүн аткаруу бийлигинин ишине талдоо жүргүзүлгөнүн билдирди. Ошону менен бирге премьер-министр коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү, бюджеттин киреше бөлүгүн толтуруу жана антикризистик чараларды тезинен кабыл алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу айтып берди. Экономика бүгүн өтө кооптуу абалда. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө биринчиден дүйнөдө болуп жаткан коронавирус инфекциясы менен байланыштуу анын таасири дагы чоң. Муну ачык белгилеп айтып кетишибиз керек. Азыркы экономикалык оор абалда өкмөт комплекстүү антикризистик пландарды кечиктирбей тез кабыл алуусу зарыл. Бул багытта кандай иш-аракеттер болуп жатат, маалымат берип кетсеңиз. Өкмөт бүгүнкү күндө структуралары жогорку кеңеште бекип, министрлер толук кандуу өздөрүнүн иштерин баштады. Ушул сиз кол койгон 5 жарлык боюнча биз 2 күндөн кийин жыйын өткөрүп, ушулар боюнча бир чараларды, сиз койгон тапшырмаларды бекитүү боюнча чечимдерди кабыл алабыз. Сиздин эң негизги ушул коюлган багыттардын бири бул бизнес боюнча азыр иштерди жеңилдетүү. Мен жакын күндөрдө бир токтом кабыл алам. Экспортду колдоо боюнча биз канткенде ушу ишкерлердин экспорт потенциалын көтөрө алабыз деген. Жалпы жөнүнөн экономикалык бардык тармактар боюнча азыр бир сыйра анализ өткөрөбүз. Кудай буйрса жакын күндөрдө чечимдерди алганга даярбыз. Thank you.